Умма журналы тарабынан жыл сайын уюштурулуп келген бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү бул жолу Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда масштабтуу деңгээлде өттү. Бул маареке быйыл Кыргызстанда 7-чи жолу белгиленип, миңдеген инсандардын башын бириктирди. Келген конокторго жагымдуу маанай, эстен кеткис эмоцияларды тартуулады. Майрамдык иш-чарага диний жана коомдук ишмерлер, Жогорку Кеңештин депутаттары, белгилүү маданият кызматкерлери, жергиликтүү жана чет элдик маалымат каражаттары, спорт жана искусство тармагынын инсандар, элчиликтер, укук коргоочулар, түрдүү улут жана конфессиядагы адамдар катышты. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө арналган жагымдуу жакшы кечеде көзүңүздөрдү жылтыратып жолуктуруп атканыбызга чексиз кубанычтабыз. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн Кыргызстандагы расмий өкүлү жана Умма журналынын башкы редактору Лилиана Мариям Сатарова киришүү сөзүндө жоолук күнү бири-бирибиздин тандообузду сыйлап, толеранттуу болууга чакырган аянтчага айлангандыгын белгилеп өттү. Бүгүнкү жоолук күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага кош келиңиздер. Биздин негизи максатыбыз ушул айымдардын ортосунда достукту жана диалогту бекемдөө. Жоолукчан айымдар жөнүндө калыптаган биздин коомубузда жаңылыш пикирлерди, стереотиптерди жоюу, алардын коом үчүн кылып аткан салымдарын көрсөтүү. Бардык динди жана ар бир улуттун маданиятында, каада салтында айымдардын жоолукчан образы жашайт. Аялдын баш кийими байыртадан анын коомдогу ордун, жаш курагын, үй бүлөлүк абалын көрсөтүп турган. Жоолук аял затынын сулуулугун, назиктигин символу. Белгилүү добул басчы Тофик Касымовдун музыкалык коштоосунда кыздар түрдүү маданияттын баш кийимдерин чагылдырып беришти. Жоолуктун пайда болуу тарыхы жана көп түрдүүлүгү көркөмдүк менен көрөрмандарга жеткирилди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын азирети муфтий Замир Карыракиев жоолукчан айымдарга өз каалоо тилектерин билдирип өттү. Муфтий мыкты урпактарды тарбиялап чыгуудагы эненин ролу тууралуу кенен баян жасады. Бардыгыңыздарга Кудай Тааланын тынччылыгын каалап кетмекчимин. Андайын урматтуу бир туугандар, бүгүн мына бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү экен. Мына ошо жоолуктун ээси болгон мына энелерибизди, эже карындаштарыбыздын бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен башыңыздардан ак жоолуңуздар түшпөсүн. Бул ак жоолук деген бул энеликтин белгиси. Эне деген бул дүнүйөнүн кармалып турушуна, дүнүйөнүн ушундай бир колдон чыкпай турушуна себеп болгон улуу зат. Гүлзада Таалайбекова жана Айпири Арынова кыргыз жана орус тилдеринде жоолук тууралуу ырларды жүрөккө жеткире көркөм окуп беришти. Умма журналы өлкөбүздөгү белгилүү активдүү айымдардын катышуусунда жоолуктун мааниси темасындагы материал даярдаган. Иш-чарада бул блиц-маек көрөрмандарга тартууланды. 2021-жылы орун алган Баткен окуяларында Умма журналы облустун калыбына келтирип, жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн кайрымдуулук акциясын баштаган. Айдана Усенова Баткен чыр-чатагында каза болгон Мадинанын чаркын элесине арналган айгүлгүлү жоолугун даярдап, сатуудан түшкөн бардык каражатты биздин журналдын кайрымдуулук акциясына өткөрүп берген. Бул жылы Айдана Усенованын айгүлгүлдөрү түшүрүлгөн жоолук бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн символуна айланды. Айгүлгүлү жоолугу тынчтыктын, мекенге болгон чыныгы сүйүүнүн символу. Мына ошондуктан Умма журналы айгүлгүлү жоолугун быйылкы иш-чаранын символу катары тандап, мекенчил жана өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн аракет кылган инсандарды бул өзгөчө жоолук менен сыйлады. Жогорку Кеңештин алгачкы жоолукчан депутат айым, көп жылдык эмгек тажрыйбасы бар юрист Динара Ашимова кыздардын сөзсүз билим алуусу керектигин жана жоолук максаттарды ишке ашырууда эч кандай тоскоол эместигин баса белгилеп кетти. Наш капитал, очень большой капитал в этой земной жизни, скажем так, да, это наш интеллект. Это наши знания в той деятельности, которую мы выбрали себе. Накопленному интеллекту, к твоему накопленному опыту, все остальное уже приложится с помощью Аллаха. Мутакаллим аялдарды өнүктүрүү уюмунун жетекчиси, 20 жылдан бери кыргыз аялдардын ар тараптуу өнүгүүсү, билим алуусу үчүн эмгектенип келген
Жоолук жана айымдардын укугу үчүн биринчилерден болуп күрөшкөн Жамал Фронтбек кызы жоолуктун ордуу тууралуу айтып берди. Ошол эле биз жоолукчан мектептерде болобу, институтта болобу иштейбизби? Бизге эч ким тыюу салбайт. Албетте, азыр айтып өткөндөй эле мына 22-23 жылдан бери биз ушул жоолук менен күрөшүүнүн үстүндө келаткан инсан катары мен айтар элем. Ошол эки азыркы учурда жоолук маселеси деген Кыргызстанда жок. Мүмкүн бир адамдык факторлор бар. Бирок жоолук салынган айымдар күчсүз же билимсиз же алардын колунан аз нерсе келет дегенге мен эч качан макул эмесмин. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүндө элибизге таанымал адамдар да өз тилектештигин билдирип, бул саламаттыкты колдоп келет. Алардын ичинде маданияттын эмгек сиңирген ишмери, Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык көл форумунун жетекчиси, белгилүү алып баруучу, таланттуу дизайнер, коомдук ишмер Ассоль Молдокматова да бар. Ассоль айым түрдүү көз караштарды бириктирген бул иш-чарага келип, жоолуктун баалуулугун айтып берди. Ошондой эле ал коомдук жана диний ишмерлерге кайрылып, зордук зомбулук көйгөйүн көбүрөөк жеткирип, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырып өттү. И мне бы хотелось, чтобы этот прекрасный праздник был не просто праздником восхищения, праздником толерантности, а прежде всего поводом для культурного диалога, для того, чтобы женщины поддерживали друг друга в любом направлении, в бизнесе, в социальном направлении, в вопросах сирот. Это тоже немаловажно. Ну, я благодарна, конечно, Мариам Сатаровой за ее активность, за ее солидарность, за ее социальную позицию. Она вносит огромную лепту для единения женщин Кыргызстана. Белгилүү ырчы, коомдук ишмер Анжелика Кайратова да өз тилектештигин билдирип, иш-чарада кутуктоо сөзүн сүйлөдү. Буга чейин Анжелика командасы менен өлкөбүздө ар кандай кайрымдуулук иштерди жүргүзүп, Умма журналынын кайрымдуулук акцияларына да активдүү катышып келген. Мекенчилдиги жана Баткен окуясында көрсөткөн кайрымдуулугу үчүн Умма журналынын башкы редактору Элиана Мариам Сатарова ырчы айымга айгүл гүлдөрү түшүрүлгөн жоолукту белекке берди. Ушул Умма журналынын башкы редактору Мариам айымга ыраазычылык билдирем. Сиз бизге абдан чоң үлгү берип жатасыз. Сиздин аркаңыздан көптөгөн айымдар дал ушундай жоолуктагы айымдардын кылып аткан ишин белгилеп, жана ошондой эле мындайча айтканда чоң сыйлык тапшыруу аз эми болду десек дагы болот. Эл агартуунун мыктысы социалдык тармактарда үй-бүлө темасындагы видеолор менен жаштар арасында өз убакыт ичинде популярдуулукка жетишкен устазы Өктөмхан Абдувалиева жалындуу сөздөрү менен коноктордун жүрөгүнөн орун алды. Быйыл Өктөмхан апа аялдардын билим алуусунун өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн биздин журналдын атайын сыйлыгына ээ болду. Бүгүнкү иш-чара эң сонун деңгээлде өтүп атат. Бардыгынын отургандардын маанайы өтө жогору. Алдын катарда бүтүндөй эли чекчен апалар отурат. Анан келин кыздардын бардыгы ушундай бир сонун маанайда отурушту да. Анан алып баруучу дагы мыкты кыз экен. Жоолук жөнүндө канчалаган акындар ырдаган жана көптөгөн жазуучулардын чыгармаларында кездешет. Кыргыз классикасы болуп эсептелген Улуу Манас эпосундагы жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы жоолук менен байланышкан учурларды кыргыз жана орус драм театрынын таланттуу актрисалары ийине жеткире аткарып беришти. Тут же платок им под ноги бросала, и моментально тогда прекращалась вражда. Кийиз дүйнө фондунун жетекчиси Айдай Асангулова элечектин оролушун көрсөтүп берди. Бул көргөзмө көрөрмандардын патриоттук сезимин ойготуп, кыргыз болуп төрөлгөндүгү үчүн кадимкидей сыймыктандырып, айымдардын көзүнө жаш алдырды. Бул иш-чарада Умма журналында 5 жылдан бери ыктыярчылык кылган пакистандык студенттер да активдүүлүгүн көрсөтүп, улуттук нашидтерин аткарып беришти. Мындан сырткары, жоолук күнүнө карата алар Умма Макпике Instagram баракчасын ачып, англис жана урду тилинде маалыматтарды жеткирип жатышат. 2019 жылдан бери бул маанилүү датага карата бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн Кыргызстандагы расмий өкүлү
Eliana Maryam Сатарова башында турган Умма журналы өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан алдыңкы айымдарды сыйлап келет. Бул жолу да 9 номинациясы боюнча окурмандардын сунушу менен тандалган коомубуздун активдүү 30дан ашуун айымы атайын статуэтка жана айгүл гүлү түшүрүлгөн эксклюзивдүү жоолук менен сыйланды. Билим берүү агартуучулукка, аялдардын жеке ишмердүүлүгүнүн өнүгүүсүнө, салтуу баалуулуктарды жайылтууга, аялдардын өнүгүү өсүшүнө шарттарды түзүп бергендиги, алардын укугун коргоп күрөшкөндүгү жана социалдык активдүүлүгү үчүн коомубуздун үлгүлүү айымдарды сыйлашты. Ошондой эле агартуучулук медиа контент номинациясында бир нече өкүлдөрү атайын сыйлыкка ээ болушту. Мындан сырткары жоолук күнүнүн миссиясы элге жеткирүүгө кошкон салымы үчүн бир топ инсандар сыйланды. Быйыл бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн айымдарга таралышына көмөк көрсөтүп, саамалыкты таласта нарында өткөргөн өкүлдөр алыстан келип, атайын сыйлык алышты. Биздин иш-чарага мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана өз башынын оор сыноолорду өткөрүп, кийин өзгөчө балдарга жардам көрсөтүү үчүн фонд ачкан күчтүү айымдар чакырылган. Алар да Умма журналынын атайын сыйлыгына катышты. Кыргызстанда өткөн бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн коомчулукта калыптанган жаңылыш ойлордон, туура эмес пикирлерден арылуун максат кылат. Учурда жоолукчан айымдар өлкөнүн өнүгүшү үчүн түрдүү тармактарда активдүү салымын кошуп келе жаткандыгы жана ийгиликке жетүүдө жоолук эч кандай тоскоол эмес экендигин көрсөткүсү келет. Бул иш-чара сырткы келбетибиз, кийимибиз, ой-пикирибиз түрдүү болгонуна карабай, бири-бирибиздин тандообузду сыйлашыбыз керектигин жана өлкөдөгү көйгөйлөрдү биригүү, ынтымак менен гана чече ала турганыбызды коомчулукка жеткире алды. Абдан жакты, өзгөчө баягы кыргыздын улуттук кийимдери жана элечек менен чыккан номер абдан жакты. Ошол учурда абдан биздин тарыхыбыз бай, ушундай бай элбиз, ушундай сонун тарыхыбыз бар, ушундай кооз кийимдерибиз бар деп чындап толкунданып, ушундай патриоттук сезим ойгонуп, чындыгын айтканда бир аз көзүмөн жаш чыгып кетти. Аябай билбейм, мындай атмосферага көптөн бери келүүнү каалап жүргөм. Мне очень понравилось, настроение очень хорошее, позитивное, даже так сказать. Было все интересно. Даже как-то немножко, наверное, мне было даже стыдно. Почему? Да, ну, это как-то, знаете, спастило меня, чтобы тоже задуматься о платке. Ну, вообще, в общем, все было приятно. Очень понравилось, я очень рада, что я могла участвовать. Да, очень интересно, так много женщины, которые успешнее, вот очень интересно для меня. Каждая женщина заслуживает особого внимания, и в ней заложено очень много и духовности, и мудрости, и много сил, и понимать, что от поведения женщины в доме, в обществе зависит будущее. Это я четко сегодня поняла и увидела, насколько наши женщины сильные, образованные, далеко смотрящие и понимающие свою значимость в нашем мире. Жоолук күнү бир гана Борбор калабызда гана эмес, Ош шаарында да жогорку деңгээлде белгиленди. Мындан тышкары, өлкөбүздүн башка областарында, айыл аймактарында да уюштурулуп жатат. Демек, биздин долбоор бүткүл Кыргызстанга тарады десек, жаңылышпайбыз. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү биздин коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынып, көпчүлүк күткөн датага айланды. Бул иш-чара 7 жыл аралыгында 15 миңден ашуун аял затын бириктирип, өткөндө эстегенде жагымдуу көз ирмемдерди тартуулап келет. Бири-бирибиздин көз карашыбызды, тандообузду сыйлап, толеранттуу болушубуз керек деп ойлойм. Анткени биз бир коомдо жашап атабыз, ушул коомдун өнүгүүсүн каалайбыз, тынч жашоону дагы каалайбыз деп ойлойм. Ар бир аял өзүнчө уникалдуу, ар бир аял өзгөчө. Коом үчүн, үй бүлө үчүн аябай маанилүү роль аткарып жатат. Биз ар бир дүйнөдөгү ар бир айымдын зордук зомбулукка кагылбашын, алардын мүмкүнчүлүктөргө ээ болгонун жана бактылыкка жетишин каалайбыз.